Ушул күндөрү Төө бурчак талаасында иш кызуу жүрүүдө. Мына бул комбайн 10 күн мурун жулунган бурчактын как болуп кургаган көйнөк сабагын өзүнчө, данын өзүнчө чогултууда. Лопатка деп аталган бул бурчак мындагы 3 гектар жерде бышып жетилди. Эми жыйналып жатат. Бул жерде 4 гектар жерибиз бар. Быйыл 3 гектарына фасоль, 1 гектарына чөп айдадык. Былтыр 2 гектар фасоль, 2 гектар чөп болчу. Бир 3-4 жылда бир которуп турабыз жерде. Погода да жакшы болду. Быйыл суу дагы каналдардын бардыгын жастан баштап тазалаганга жакшы сугардык, 4 жолу сугардык. Азыр уже жарымын чабып койдук. 1,5 тоннадан айланабы деп турабыз. Былтыр деле ошол 1,5 айланган гектарына. Лопатка сортундагы бурчак таластын талаларына арбын айдалат. Лопатка жана башка сорттор быйыл 51 000 гектарда ээлеген. Кийинки кезде былтыркы мурунку жылдары түшүндүүлүк азайып кеткен аябай элечи. Анан кийин жер сортторду жаңылаш керек болгон, замандын талабы болуп, анан ошого ушул өрөөн катары ошол хельда сорту таркатылды. Эми быйылкы түшүмүн көрөбүз. Буюрса ошону сейип башташып ушул сорттор улам жаңыланат. Ал арада тойтка чөп даярдоо иши да кызыды. Чөп жакшы болду буюрса. Жаанчыл болгон себебинен суу кенен, суудан тартыш болгон жок. Ушу чөптү кышкыга тойтка дайындап атабыз. Мына акыркы чогултуп аткан чөбүбүз. Ошондой эле тоют үчүн айдалган жүгөр талалардагы бышыкка келип чыктуу тоют басылып жатат. Буга катар күздүк себүү иштери дагы удаа колго алынууда. Салика Садиева, Илхан Арстанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.